Өзгөн районунда жаранды коркутуп акча каражатын опузалап талап кылган кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Бул тууралуу Ош облустук милициясынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 2022 жылдын 25 ноябрында жергиликтүү милиция бөлүмүнө Өзгөн шаарынын 32 жаштагы тургуну арыз менен кайрылып, опузалап талап кылып жаткан жарандарга карата тиешелүү чараларды көрүп берүүлөрүн суранган. 2022 жылдын 24 ноябрында болжол менен саат 15:00 чамасында Өзгөн шаарынын Гагарин көчөсүндө жайгашкан Айчүрөк кинотеатрынын алдында 3 бейтааныш атуу келип жабырлануучуга күч колдонушуп, Тео Нексия үлгүсүндөгү автоунаага салышып, Өзгөн районунун Шоро-Башат айылынын талаасына алып барышкан. Жабырлануучудан 50 000 сом опузалап талап кылышып, жанындагы болгон 10 000 сом акчасын тартып алышкан. Андан сырткары бирөөсү өзүн Өзгөн шаардык криминалдык топтордун биринин мүчөсү катары тааныштырып, 2022 жылдын 25 ноябрь күнүндө 25 000 сом акча таап келүүсүн айтып опузалап талап кылган. Бул факт Өзгөн риптен кылмыштардын бирдиктүү реестерине катталып, Кылмыш жаза кодексинин 208 беренесинин 2-бөлүмүнүн 3-пункту менен кылмыш иши козголгон. Өзгөн риптен кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан тергөө тапшырмасынын негизинде ыкчам иш-чаралар өткөрүлүп, опузалап талап кылган. Жаран Г 15 000 сом акчаны алган учурда Өзгөн риптин ыкчам тергөө тобу тарабынан кармалып, анын жанынан 15 000 сом алынган. Тергөө учурунда кармалган жарандын өздүгү аныкталып, ал Өзгөн районунун тургуну мурда оор кылмыш жасап, Кыргыз Республикасынын 104 беренеси менен соттолгон 42 жаштагы Аулу Т экендиги такталган. Шектүү жазык процессуалдык кодексинин 96 беренесинин негизинде Өзгөн риптин убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Жогорудагы кылмыш иши боюнча тиешелүү тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөлөрүнүн жогорку кеңеште мыйзамсыз иштөө, жасалма документтерди колдонуу фактылары аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда аталган факт боюнча кылмыш иши козголгон. УКМКдан билдиришкендей, Бүтүн Кыргызстан партиясынын 3 мүчөсү 379 берененин 2-бөлүмү атайлап жасалма документти колдонуу боюнча кылмыш жасаган деп айыпталган. Айгерим Алибаева менен Азамат Муратбек уулу жасалма документтер фактысын мойнуна алып, өз каалоолору менен ээлеген кызматынан бошотуу тууралуу арызын жазышкан. Бишкек шаарынын 1-Май райондук сотунун чечими менен Айпери Кулмурзаева ээлеген кызматынан бошотулган. Урматтуу кыргыз эли, сиздерден жардам сурап, ушул кызымдын ден соолугуна кайдыгер карабастан, баарыңыздар колуңуздардан келишиңиздерче салымыңыздарды коштуңуздар. Баарыңыздарга Аллах ыраазы болсун. Ошентип кызым экөөбүз да келдик. Индиянын эли аябай жакшы экен, больницалары, врачтары аябай жакшы экен. Биз коркуп атып келдик эле, элдин баары биз менен болуп атат. Элиме да ыраазымын. Ошол Полотбек YouTube каналына да ыраазымын. Полотбекке да ден соолук, чын ден соолук, бактылуу болсун. Бизге окшогондорго жардам берсе, ага Аллах жардам берсин. Биз келдик эле, коркпой, коркуп атып келдик эле. Кудайга шүгүр, мына Шахзода деген кызыбыз аэропорттон пычак жайып тосуп алды. Буга дагы рахмат, күйөөсү Жасминге дагы рахмат. Алла ыраазы болсун. Мынакей операцияга даярданып, операцияга кирип кетип атат. Фата кылып, дуа кылып туруңуздар. Сиздердин дуаңыздар менен кызым экөөбүз кайрадан көрүшкөндө Аллахым насип болсун бизге. Рахмат ушул жердин врачтарына дагы. Эсен аман оор жүгүбүз жеңил болуп чыгайлы. Ушул Шахзодага дагы чоң рахмат айтам. Сен дагы бактылуу бол, Жасмин экөөнү эртеден кечке биз менен кошо жүрөт, жүгүрүп. Рахмат баарыңыздарга. Эртең операция, эртең Кудай кааласа эртең саар менен операцияга кирет. Саар менен кирет. Дуа кылып туруңуздар, бардыгыңыздар. Дуада болуп туруңуздар. Аллахымдын колдоосу менен, элимдин жардамы менен, Полот менен ушул Шахзоданын себеби менен ушул жерге келип калдык. Көптөн күткөн күнүбүз мынакей. Кудай кааласа эртең менен эрте кирет экен. Жакшы күн экен. Иншалла ошо жакшы болуп чыгайлы биз дагы. Чыккандан кийин дагы жыгылабыз. Сиздерге чоң рахмат айтам, бактылуу күндөрдү көрүңүздөр.